Купуя сыр фильмин баарыбыз эле көрүп чыктык го деп ишенем. Бирок канчалык деңгээлде түшүнө алдык? Ушул Купуя сыр фильмин кимде-ким кунт коюп көрүп чыгып, түшүнгөн даражага чейин көрүп чыгып, ушул жерде дагы да баса кайталап айткым келип жатат. Түшүнгөн даражага чейин көрүп чыгып, аны жашоодо пайдаланган адамдар гана бардык жагынан ийгиликке жетип, ошону менен катар ден соолукка, байлыкка жана бакытка жете алат. Купуя сыр бул көп кылымдык сыр болгондугуна карабастан, бул купуя сырды бир аз гана улуу адамдар билишкен. Мисалы, Платон, Галилей, Бетховен, Эдисон, Карнеги, Эйнштейн жана айрым ойлоп табуучулар, теологдор, окумуштуулар жана ойчулдар. Алгач алып тандалган гана адамдарга таандык болуп келсе, кийинчерээк ушул купуя сырды таанышып чыккан миллиондогон адамдар, мейли ал адам жер шарынын кайсы жеринде жашабасын, кандай жумуш менен алектенбесин, сөзсүз түрдө жогоруда айтылган ийгиликтерге жетишкени практика жүзүндө далилденген. Андай эмес тогутер жеринен айтсам, бул эмне деген сыр деген суроо пайда болот. Анда жоопторуна көңүл бурабыз. Биз бардыгыбыз бир чексиз күч менен алакада жашап келебиз. Бардыгыбыз бир эле мыйзамга баш ийебиз. Биз кайсы жерде болбойлу, мейли Австралия, Япония, Америка, Москва, Ошто же Жалаатта бир гана күч менен байланыштабыз. Ал тартуу күчү, жашоо күчү бул тартуу мыйзамы, адамзаттын ою бул магнит талаасы сыяктуу тегеректеги нерселерди өзүнө тартып алууга жөндөмдүү болуп эсептелет. Биздин ойлогон оюбуз кандай болсо, тартуу мыйзамы ошол оюбузга жооп берип турат. Мындайча айтканда, окшош нерсени тартып алат. Бул жерде окшош дегенде ой жүгүртүү жана аң сезим жөнүндө сөз болуп жатат. Демек, негативдүү ойлорду ойлосок, ошончолук негативдерди өзүбүзгө тартып алабыз. Позитивдүү ой жүгүртүүбүз позитивдүү нерселерди гана алып келет. Сиздин бүгүнкү оюңуз сиздин эртеңки жашооңуз экендигин эстей жүрүңүз. Тандоо өз эркиңизде, бирок ошентсе да мен сизге ишенемин, сөзсүз түрдө ийгиликтүү болушуңузга. Бул сиздин колуңуздан келет.